сиздин оюңуз өзгөрүп буйду мен сатам деп чечимге келсеңиз, саткандан кийин сиздин ырдоо укугуңуз жок деп эсептесе, канчага сатат элеңиз бүгүнкү күндө? $500,000 сурасам, бересизби? Бере берем. Эң көп канча төлөндү ушул күнгө чейин? Эсиңизде барбы? $10,000 чейин. $10,000 төлөндү эң көп. 6 президенттин тең тоюнда ырдап тойлоруна катышкан дейт. Жалган. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз элине таанымал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов ага. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо. Сизде табыш кыйынга турган жок. Жөнөкөйлүктүн белгиси. Инстаграмда номериңиз бар экен. Көп ырчылар жардамчысынын номерин жазат. Издеп табыш өтө кыйын. Мундан айырмасы эмнеде? Айырмасы. Биз эми бул азыркы баягындай системага көнөлөкпүз, биз кеч келдикпи. Менеджер алып алгыла дейт, мен аны сыгылып жүрөм. Өзүм натурам ушундай. Биздин передачага мен жаңы туфли кийип алсам деле уяла берем, жаңы көйнөк кийсем деле уяла берем, а тем более менеджер алсам анда башка уялып калам. Менеджер деп. Көптөр баягында чалганда айтат, жакшы турбайбы, өзүңүз турбайбысызбы, менеджер экен деп эме сүйүнүп калышат. Ошол. Сыры ушунда, сыры жешилип. Биздин передачага эмне үчүн макулдук бердиңиз? Мен бардык эле передачаларга макулдук берем. Мен саламдашса алигал дегенде бирөө сураса колдон келсем жооп берем. Бирдеме болсо берем. Ошондон интервью эмеге сураганда мен убактка карап макулдук бердим. Себеби дегенде сен баягында колдон келбесе, же мындай болсо мен жок деп деле эме айтмакмын. Интервью деген негизи жакшы, интервью бул деген баягы тамадалар сыяктуу эле, бул жалпы элдин тамадасы десек болот. Баягы элдин көпүрөсү. Кудай буйрса мына силердин көрсөтүүдөн көпчүлүк көрөрмандар көрүп, баягы өзүнүн жаңылыкка болгон, бисо болгон эмесini кандыра алат, суусундугун деп ойлойм. Биз мурунку передачаларда биздин каналды колдоо үчүн деп каналыбыздын этегине Мбанк жана башка номерлер жазганбыз. Ушул эфирди колдоп, Гүлнара айым, Гүлжигит мырза Россиядан дагы бир жараныбыз үчөө колдоп акча которуштур. Ошолордун колдоосу менен тартылып жатат. Ыраазычылык билдиребиз. Биз интервьюну баштайлы. Сизге интервьюда берилген эң көп 5 суроо кайсылар? Эсиңизде барбы? 5 суроо кайсы жылы түзүлгөнсүздөр, кайсы ырыңызды жакшы көрөсүз? Эки болду. Кайсы жерликсиз, үйлөнгөнсүзбү деген уже болбой калды. Мурда берчү эле. Ырды кайсы мезгилде жазасызбы ушундай? Биз тобу ачылгандан бери жалпы канча бала кирип топко, канча бала топтон кайра чыгып кетти 30 жылда? Негизи биз тобунда 15 бала болчу. Азыр экөөбүз калдык мурдагылардан. 3 келди. Ушунда 3 бала чыгып 3 бала келди десек болот. Жалпы 30 жылдан бери 15 гана бала иштеди. Общий 10дон тегереги. Биз тобунда сиз жетекчисиз. Балдарды топко алганда кандай өзгөрбөй турган эрежелериңиз бар? Ушулар сакталыш керек деп. Жок, биз жаныбызда жүргөн балдар эле кошулуп мурда менче берет. Мисалы топко мурда ВИА деп койчу эле, вокальный инструментальный ансамбль деп баягындай бардык каармандар мындай гитара нарга бери ойночу эле да, өзүнүн жумушу бар эле. Азыр эми на фоне дегенде мындай фондо туруп турат, билбейт. Азыр бизге өтө маанилүүсү балдардын мүнөзү. Музыка колдонушы деле эмес, мүнөзү. Мүнөзү жакшы болсо, ошол мүнөзү бизге келсе, биз менен чогуу жүрө беришет. Анан музыкага кызыкпаган бала бизге келбейт болуш керек. Бар бир кызыгат да, ырдаган кызыгат, бир инструментте ойногон кызыгат, ошого көңүл бурабыз. Бүгүнкү күндө негизи топ деле жок. Ошол өзүнүн эски топ бар. Ошол концерт болгондо, мындай суроо талап болгондо чогула калабыз. Азыр негизи мындай эле ар ким өзүнүн жумушу менен жүрөт.
топко кошула турган балдарга кантип түшүндүрөсүздөр? Буга билим алыш үчүн киресиңер деппи, же атак даңк үчүнбү, же зарплата? Топ деген азыр негизи жок эле дедим азыр. Мурдатан бери Жок, мемеси жок. Жанагы айттым го мындай, ошол маалда ошол жерде болуп калса кирип кете берет. Негизи биз тобунда көп деле мындай реконструкция болгон жок. Ошогончо эле жүрүшөт эски балдар. Бирөө да биз тобунан таарынып кеткен жок. Бирөө да биз тобунан мындай баягы балдар баягындай эле да. Азыр чогулсаңыз чогула калат. Мисалы биз тобунун эң эмеси башкы Насирдин Жуман деген бар эле, Кыргызстан плюс деген группа ачып, өзүнчө группа ачты. Ильяс Агыбай уулу деген бар эле. Ал өзүнчө ырдап, азыр кудул болуп иштеп жүр. Алибек Бусурманов деген бар эле, бас гитарист эле. Азыр Москвада өзүн бир чоң иштерде иштеп жүрөт. Ошондой. Биз тобунда жигиттер боюнча бир маалымат уктум, өзүңүздөн сурайын деп турам. Сурайын. Биз тобуна кошулган жигиттердин бири бир топ жыл мурун акча аз төлөнөт, экинчи лицодо турган үчүн капа болуп атам деп сиз менен пикир келишпей топтон кеткен дешет. Бул канчалык рас? Жок, туура эмес. Мен мисалы үчүн биз тобунда биз деген топто мурда негизи биз акчага деле кызыкпайт элек. Биз сахнага чыгып ырдаганда балдар, кыздар кол чапса, ошонон биз аракат алат элек да. Анан негизи биз 90-жылдар чыктыкпы? 90. Ошол убактагы ырчылар, артисттер бүгүнкү күнгө чейин биздин замандаштар акчаны сурай албайт да, мен мынча ырдаймын деп. Уялышат да. Бизде акча кырдабайт болчу. Мурда деле ушундай болчу. Эми бүгүнкү күндө мына азыр жаштар мынча берсеңер барам, мынча бербесе барбайт деп өзү айтпаса да, жанагы продюсер, менеджер ошол айтып эмеп турат, кол бошойт деп. Мен 1993 жылы Москвага биз ошол жактан чыгабыз деп бир эме болуп, биздин баягы демөөрчүлөр алып барган. Ошондо Александр Назаровдун колун ошондон сабак алып жүрдүм да кичине. Анан биздин баягы демөөрчү биз орусчалар жаздырып, ошол жактан Москвадан чыгарам дегенде. 93 жылы ал банкрот болгондо биз мурда эле ошол жактан чыкмак экенбиз. Ас студия кошупчу. Ошондо эки жазды да 1 миллион рубльдан. Айттым 1 миллион рубль төлөп эле коелу, мен өзүм эле жазам деп. Могу клавишасын алып бергиле десем, жок, унчукпай тура жазасың. Ошондо Сулейман Гара деген эме чыгарды, берди 1 миллионго. Анан Моя любовь деген экинчи ырды. Анан ушунун сөзүнү акынга берет экен. Акын 3 экземплярах, 3 экземпляр менен жазып берет экен. Акынга тыйын төлөйт экен. Обонга тыйын төлөйт экен. Ошондо 93-жылы Москвада ыр саптары, мазмун эмелери, бая музыкасы ошондо сатылат экен. Бизде андай жок болчу да. Бизге эми келип атпайбы? Ошондон жанагы силер берген суроо эмес жок. Актуалдыгы жок да. Бактыяр аз. Мен мисалы ошол убакта сөзүн жазып, обонун жазып, өзүм ырдап, балдар менен кошо эле 5% алчумун. Прибыльдан 5% алып эле мындай кийим кийип, турецкий кийимдер бермелер кийип алып, анан анча-мынча кыздар менен таанышып эме кылып, бойдок баарыбыз бойдок эле. Ошентип эле жок болуп кетчү. Мен айтчумун, мен кичине жазсам ырдай, мага кичине көбүрөөк төлөбөсүңөр деп. Мен акем эме кылып жүрдү, продюсер болуп. Биз тобундан мен жетекчи болгон жокмун. Биз тобунда ошо Насирдин Жуманов көркөм жетекчи эле. Анан биздин мен акем Алим Токторов биздин жетекчибиз эле. Анан жанагы сурооңорго кайсы бизден чыккан бала ушундай деп кеткен билбейм. Буйлуу ырыңызды талашкандар көп экен. Өзүңүзгө бир байланыш айта алыштыңбы, бул менин ырым деп? Жок, айтканым жок. Эч ким айткан жок. Мен буй негизи эле биз сонун ырлардын баарына ким ырдагысы келсе ырдай берсин деп азыр деле айтып коеюн, мурда деле айтып жүрөм. Анан кемелдер мен ырым деп да жүрөт окшойт, анан астына жазып коет окшойт. Жазбай коет окшойт менин фамилиямдычы. Андайлар деле болду. Талашкандар көп болду. Эме силердин подкаст дегенде жанагы неме деп коет го. Не деп коет? Плагиат деп коебу.
ошондой деп да көрүштү, бирок акырында барып кайра эле эмне болду? Ошол Москвадан малак чакырып, ошол автор песни буй-буй деп эметкенден кийин унчукпай калышты. Канча тилге которулду? Көп эле тилге которулду. Даже цыгандар да которуптур. Билбейм, көп тилге которулду. Эми дагы которулат болуш керек. Бул ыр 2005 чыккан. 2015-16 эмете баштады да мындай. Элдин оозуна алына баштады. Башка бир мамлекеттин атынан дүйнөлүк хитке айланса, башка мамлекет биздики деп таанытып жиберсе, каршы эмессизби? Антип айта албайт болуш керек. Бизде мисалы авторский права эмеде 2005-жылы мен катап койгом. Буй-буй деген ат менен эмес, Ыза деген ат менен. Ошол запистер бар. Анан мен ойлойм, ошолорду кайсы бир билбейм, мындай кайсы бир чыгармачыл инсан меники деп айтышы кыйын болуш керек. Балким авторун билбей калып эмет жазып койсо, кийин деле мойнуна алып коюш керек. Себеби дегенде ал барбы бир жерин укканда. Сиздин оюңуз өзгөрүп, буй-буйду мен сатам деп чечимге келсеңиз, саткандан кийин сиздин ырдоо укугуңуз жок деп эсептесе, канчага сатат элеңиз бүгүнкү күндө? Жок, сатпайм, сатпайлар да эмес. Сатып албай элем. Мен буй-буй эмес, мен башка ырлар менен саткан эмесмин. Бирок баягы мындай да. Пендечилик да, пенде деп коебузбу? Мисалы, менин баам $100 болсо, $100 сатып ийем. Азыр мен сатпайм деп турам го. Балким буй-буйду $1000 десе сатпай коюшум мүмкүн. $1 миллион десе акырын байкап туруп, чын элеби деп мындай кызык калышы мүмкүн да. Сен айткандай, мындай нормальный баа берсе сатып берем. Эмнеси бар экен? Мынакей, ушуну негизи любой адам мисалы жок, сиз көңүлүңүзгө толо турган бир бааны айтып көрсөңүз, эгер ушуга келсе пендечилик мен ойлонот элем деген сыяктуу. Балким $1 миллион дейсиз, ал өзүңүздүн ырыңыз, өзүңүз билесиз. Бир бааны айтып көрсөңүз, кызык үчүн. Бир досума көз бильярд ойнойбуз да. Анан жеңип кала берет да. Райондун чемпионуга, ушул 2024-жылдын чемпионуга анан жеңип калат. Бактияр дейт. Мен сенин буй-буйуңа ойнойм дейт да. Буй-буйга ойнобойм деп коем. Анырдаса мен жашам бүтүп калбай деп коем. Дегенде эле буй-буй дегендер негизи Кудайдан бизге, мага да берилген мындай немат десем болот да. Я мен ойлойм ушул ыр, буй-буй дегендер. Мындай десең, мааниси деле жок болушу мүмкүн. Ырга деле окшой ойго алышы мүмкүн. Бирок Кудайым ушул ыр менен кичине социальный положениеңди акбягында оңдоп ал деп ушул ырды бергенде, мисалы азыр тойго чакырабы, ошо буй-буйду да бергилейт да. Анан мен мынча десем, балким бир эле буй-буй ырдасаңар болду дейт. Анан мен айттым, ушу бир эле буй-буй дегендер ушунча турат, калганы бекерле деп коем. Андыктан билбейм, бул ырды предложение болду элек. Эми айта албайсыз. Бирок баасы келсе сата беребиз. Эмнеси бар экен? Мен ырга кызыгам. $500 000 сурасам, бересизби? Бере берем. Демек $500 000 баазын коебуз. Ооба. Ыраазычылык билдиребиз. Сизди тойго чакырганда буй-буй үчүн чакырышат экен, калган эли бекер экен. Калган бекер. Буй-буй канча турат? Сыр болбосо көпчүлүккө. Мен тааныштарым сизде шаарда $500 дейм. Анан 300ге деле барып коем. 600ге деле барып коем. Мисалы даталар болот да, мисалы суббота, воскресенье күнү. Же бир мындай 02 деген бир мындай даталар болсо кымбатыраак. Мындай күндөрү арзаныраак. Мисалы тоюң эртең байке тоюм бар десең 300ге барып койсо болот. Бир айдан кийин тоюм бар десең 500ге минималь. Себеби эмне? Себеби мени Ошко, Нарынга, чет өлкөгө чакырып калса, кетип калсам сен уят болосуң. Байке 300 деп сөзүшпөдүк беле. Атигелер болсо $2000, $5000 берип турган болсо, сенден көбүрөөк берип кал. 10 эсе, 5 эсе. Мен сени алдап коюп кетип калышым мүмкүн. Инем турат үчүн мен тайкем той болот, апам капа болот деп. Ошондуктан бул нерсе кымбат болгон нерсеси биринчиси дефициттен болот да, кымбатчылыгы. Мен жалгыз эле Бактияр Токторовмун да, ошого 500. Же болсом мен буй-буйду мен ырдайм, ошого 500. Же болсом эл көп күндөрдө талашып калса
бир жак кетип калбаш үчүн ошол бага келип чыкты. А так негизи мындай экен да, негизи бирөөнүн нанын жебеш керек экен, бирөөнүн өзүнүн нанын жейдирбеш керек экен. Цена договорная деген бар го. Мисалы менде определенный бир баа жок. Буй $500 же болсом буйду сатсаң $500,000, мындай жок. Келишсең, балким бекерде ырдап койсоң болот. Келишсең, ошол буйду бекер берип койсоң болот. Сен ырдай бер, мен ырдай берейин деп. Сен ырдабай кой дегенге мен сатып бере беришим мүмкүн. Балки буйду ушунча, мисалы $500,000 сатың, сен $1 миллион сатың, анан буйду эч жердесиз ырдабаң десе, мен анда сатпай коем. Сен мен да ырдай бересиң, ырдай бересиң. Мен да ырдай берем, тиги да буйду бар, элдин барлары да атпайбы. Мен бирөөнөн мындай акча алган жокмун. Сен ырдап атсың, мага процент төлөп кой деп. Тойго чакырганда, балким договор менен, балким өзүнүн көңүлүнөн кошуп берди. Эң көп канча төлөндү ушул күнгө чейин? Эсиңизде барбы? Эң көп $10,000 чейин берби? $10,000 төлөндү эң көп. Ал группа менен барганда, группа менен барганда концерттерде ошондой берген. Жалгыз барганда эң көп $2,000-3,000 ушундай. Россияга барганда Малахов сизди фонограмма ырда деди. Сиз живой ырдайм деп жандуу ырдадыңыз. Негизи кайсы жерлерде фонограмма ырдайсыз? Кандай учурда? Фонограмма КТРде, мисалы биздин эмеде жаңы жылдык передачалар болуп калат, ошол жерде айла жок ырдайсың. Себеби аппарат ошо настроен эмес. Мисалы КТРде деле живой голос деген бар го, живой звук. Ошол жерде негизги жаңы жылдык передача болуп калса, бирдегендей болуп калса, анда мен эмне деп тура албайсың эми ушундай. Бирок азыр бүгүнкү күндө министрдин эмеси калып атат. Ошондой мен деле живой кылып койсо жакшы болот да негизичи. Малахов чакырганда айттым, тетиги Малахов өзү чалган жок, тетик жардамчы кыз, жанагы сырайкы продюсерин менеджерлер чалды. Мен айттым, мен деле Малаховго окшоп, мен деле убактым жок дедим. Силерге барганда минималь 2 күнгө барыш керек болуш керексиң ого деди. Мен могул календарь боюнча нелерди окошко бар. Ошого турласаңар мен барам. Барганда мен фонограмма ырдабайм дедим. Мен живой десем, анда жакшы болот деди. Сразу жок деген жок. Биздин ырчылар бар эле тамагым ооруйт тияк деп фонограмма ырдашат деди. Бирок баргандан кийин репетицияда сонун болду. Аябай аппараттар мощный болуп, Москва деген Москва деп ушундай. Анан ырдаганда мен предпоследний ырдадым да, эң акыркыдан кулагыма келип айтты, ушундай сен батарейкаң отуруп калбасын, сен предпоследний ырдайсың деп. Анан унутуп калдым, орустар менен отурганымчы. Анан чыгып ырдаганда чай акырын чыгып калды баягы. Монтажга керек окшойт да, ушундай. Минусок акырын чыгып турат да, мен даже буйбу сразу башталып кетет да, сөйт этпей калдым. Звонок поставьте, погромче десем, погромче кылган жок, ошо акырын болуп калды. Анан мен катуу эме болгондочу, волноваться эткенде, эми баягы той болсо, мындай болсо, кенен жүрө бересиң го. Анан Кыргызстандын атынан болуп калат эми. Ойлоносуң, көп кылжыңдабайын, мындай кыла бербейин деп, мындай жоопкерчилик болуп турду. Ошондой мындай кычалат турганда, тынчсызданганда баягы мен тамагым бүтүп калат. Ошол жерде кичине тамактар бүтүп калды. Деп айптеп септеп чыгарып анан айттым, чыкканда эле эмелер келди. Жанагы эме звукорежиссерлар чыгып келди. Анан айттым, мен что так дедим, что так поставим. Реверден кошуп дедим, жаңылткандан кошуп кичине катуураак берсең сонун болот деп. Мен тиги Малахов эле бар буйлат сону. Ай, высший болду, высший. Каякта высший болду. Мен я не раскрылся дедим да, ачыла албай калдым мен. Анан эмеден монтажканда бирдемелерден кошкула десем, все нормально. Анан жакшы эле болуптур. Азыркы ырчыларды баардык жерден фонограмма ырдабагыла, жандуу ырдагыла десе, канча пайызы токтошу мүмкүн? Дешта баары эле ырдай алат. Баары эле жандуу ырдай алат. Баары эле ырдайт. Ырдабаган киши жок. Жандуу ырдагыла десе, жандуу ырдайт баары. Балки мен мындай жандуу ырдай берсеңизчи, ошого көнөсүң да. Бир окшой калат, эки окшой калат, үч окшой калат, мен оюнчу ырчылардын баары ырдайт.
А бул жөн эле сөз. Урсула Жандуу десе Бактияр Токторовдон башкасы бар. Мен сендер атасыз, менден башка да калды го. Менден башка нелер да калам го. Жок, барлар дейт. Эме да. Убакыттан эле кичине убакыт алынат, эрбит чагылышат. Жандуу даган жакшы. Негизи мына экөөбүз жандуу сүйлөшүп атабыз, Сизде 6 президенттин тең тоюнда ырдап тойлоруна катышкан дейт. Жалган. Канча президент? Бир дагы президент той барган эмес. Балким туугандарыныкына. Жок. Билбейм туугандарыныкына барышы мүмкүн. Президенттердин тоюна барган жокмун бирөөнө. Акаев тоюна барган жокмун, Бакиев тоюна барган жокмун. Бакиевдин 70-жылдыгын чакырды эле, барайын деп калсам, биякта Жээнбектин балдары деп калып калдым. Атамбаевдин тоюна барган жокмун. Атамбаевдин эмеске катышкан бирок, баягы эле шайлоо СБКга катышкан. Жапаровдукка бара элекмин. Балким чакырып калса барып калам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамыңыз бар. Татыктуу эмесмин уялам деп көп жерлерде айтасыз. Эми сизге суроо. Буга татыктуу болуш үчүн кандай эрежелер болуш керек деп ойлойсуз? Сахнада мынча жыл жүрүш керек, жашы мынча болуш керек деген сыяктуу. Эмгек сиңирген артисттерге мен азыр деле ушуну ойлойм. Ошол чыгармачыл маданият чөйрөсүндө мамлекеттик иштесе дейм да, мисалы үчүн. Драма театрда, филармонияда, текбарда иштеп, ушунча 10 жыл, 20 жыл ушундай кызмат көрсөтсө, ошо бир ийгиликке жетсе, бир ырды ушул жеткире ырдаса, стакандан каттың барбы, эмне ушундай алтын экспорт жеткире ырдаңбы? Нелер көп. Ушундай болсо, анан ошондо деп ойлочумун да, өзүм мен политик бүткөм, политикалык институтта. Анан бизде музыкалык эме жок болсо, билим жок болсо, анан биз эми баягындай өзүн ойго өз каалаган элерди ырдап жүрдүк да. 1-майга же болсо элдерге апалар жөнүндө мындай заказ менен ырдаган жокпуз да. Каалаган элерди ырдап жүрдүк. Анан ойлоп калдым, кийин баягы бергенге деле макул болдум. Эмне үчүн макул болдум, мисалы үчүн? Себеби биз дагы филармонияда, пиактада иштебесек деле, биз ошолордун ишини кылып койдук окшойт деп ойлоп калдым да. Себеби дегенде Кыргызстан 40 айланып, ошол айыл апага концерт берип, ошолордун тыйын алсак деле, көптүк кымбат койбойт элек. Эң арзан биздин концерт болчу. Ошолорго мындай музыкалык суусундук берип жүрдүк да, ошо 20 жыл, 30 жыл. Ошого биз жаштыгыбыз ошого кетти, мисалы үчүн, Анда эле эмесин алып жүрдүк, пайдасын. Бирок негизи биздин өмүрүбүз сахнада, повар эмеде жүрөт го баягы, тамак аш кылып. Ошондо эле биз мындай музыкалык тамак аш кылып, элге таратып жүрдүк. Ошого мен ойлоп калдым, кийин татыктуу эле болуп калдым, ошо берсе болор, кийин ынандым да. Ошо. Бирден бир себеби мамлекеттик жумушта иштебеген үчүн татыктуу эмесмин деп сиз жүрүп атасыз. Бирок азыр мамлекеттик жумушта иштебеген дагы жаштар алып жатат. Демек, булар татыктуу эмес алып жатат десек болобу? Жок. Эми баягы кандай, мисалы мамлекет эмен берилсе, наамды, грамота бирдеме берсе, демек ошол киши татыктуу. Балким тааныштар аркылуу алып атабы, балким 10 жыл эрте алып коюп атабы. Бул дегеним мындай да. Шо малда шөйтте болуп калдым дегенде, ошол убакытта, ошол жерде болуп калсаң, алып кете бересиң. Байкасыңар, кээ жакшы эле дагы депутат болуп калат, Кээ жакшы эле дагы жашы жетпей эле бир аким болуп калат, Өзү жаш, аябай жаш. Демек, ошол бала, ошол инсан, ошол убакта, ошол жерде болуп калган, да? Буга биз кол чаап коюш керек болду. Бул жаш эле, зачем коюп койду, таанышы болуп калды да, атак бул достойный эмес деген автор эмес деп ойлойм. Бирөөнүн негизи мен ар кимдин ийгилигине кубанам. Же болсо кубанганга аракет кылам да. Мындай ичин тартпайм да, бирөөнүн ийгилигин. Мисалы үчүн айтпай коеюн, мен башкасын. Айтыңыз. Жак. Көп нерсе айткыңыз келип, айтпай коюп атасыз. Меники көп кезетте мен вообще бир
2006 негизимен бир мектеп ачып алсам болот турчу. Балдар токтоп уулум мындай. Кээде өзүм сөз сүйлөп атып, өзүмө да кызык болуп кетет да. Айта берип, өзүм деле көрөмөн. Суроо мындай эле болгон, бияктан эле суроо берген. Могун айтып эле бияк кетип алат, эшикке чыгып эле. Анан мен каяка кеттим эле деп каяка. Жакшы. 2006 жылы Кытайга барып, Кытайдын түрмөсүнө кирип кете жаздап, аран кутулуп турсуз. Кандай кылмыш кылдыңыз? Кантип кутулуп, канча төлөдүңүз? Жок, төлөгөн эле жокмун. Мен баягыда жылда Кыргызстанда ушундай бир убакыт болду, 90-жылдары. Баягы тыйын жок дейм. Элдин баары тентип, элдин баары өз эмес ба. Айылымда жалгыз тандар калды, айылымда кемпир чалдар калды деген базар деген бар. Элдин кыргыз эли билбейм мен. Бурда базарга көп чыкпаса керек, соода сатка жок болуш керек эле. Кийин аябай катуу соода сатка турмуш эме кылды да баягыда. Эмне деп коет? Башка түшсө байтал жорголот дегендей ушундай жорголуп кетти да. Баягыда анан ошондо Çığırlar Rusya'ya karşılık. Rusya'ya ошол жыл барбай калып Кытайга чыгаргандан Кытайга определенный bir сумманы сүйлөшүп баягы тыйын. $5,000 экен. Анан Кытайда менен иштеген кыргыз балдар бар да, ошолор сүйлөшүп. Анан Кытайда негизи баягы союздун өнүккөн эмес деп койсо болот да, туурабы Кытайда? Социалисттик эме го. Анан аякта сөз эмеси жок экен, эркиндиги жок экен. Оюңа келген сөз сүйлөй берет экенсиң, бизде эми мына Кыргызстанда тим эле эң жаман сөздөрдү издеп таап сүйлөйсүң го. Ошол жылы биз барбай калып эмеге бардык. Кытайга. Кытайга дедим да. Мына Кызыл Суу автономный республикасына. Республика дедим да. Уже сөзүм үчүн ракмам коюп экен. Кызыл Суу автономдук областына бардык, артышка. Ушинтип сүйлөп алгам да. Анан баратканда бияктан Султан Раев эмеле министр культура, Анан ошондон катты Пекинге жөнөтүшкөн экен, Пекинден добро беришкен экен. Тияктан кат жөнөттүк, бирок добро келген жок. Анан через комсомол комитети экен, чыкты эле чакырды балдарчы. Анан ошондо баратканда Султан Раев акебиз айткан. Бактияр теге тиякта сөз эркиндиги ушундай сүйлөгөндө абайлап сүйлөгүлө. Раматлык Төкмакыныбыз эсебиз Турсуналиев, эсебиз. Акебиз ошол Урумчига келип, Урумчи бар да, шаар. Кыргызстандан мен кандай деген? Кыргызстандан келдим Уйгурстанга, дал деп баргандан кийин негизи уйгурлардагы 20 канча миллион экен азыр. Ошо бөлүнө үзөп ушундай постоянно эмеген мен. Анан ошого анан Пекинге чейин алып барып дейт, Пекинден араң эметип келген дейт да. Ушунда билбей сүйлөп алдым. Уйгурстан дебеш керек экен да. Уйгурстан десе өзүнчө эме болуп калды. Мен антпейм жаза бериң дегем да. Анан теге артышка баргандан кийин балдар айтып калды, биздин коллегалар эле могу келсе деле, бул келсе деле барып алар аны деп сүйлөткөн. Фонарь жаат деп. Мен фонарь кылбайм деп негизи ойлоп бизге тирлей деп анан биз мына Кыргызстанда деле баягы тирлөө ырдаганды элдер жакшы көрчү эле, бирок ырдап соң деле фонарь ырдадыңыз болуш керек дей берет эле да, күмөн сүрөй берет эле. Ошого бизде Кыргызстан деген ыр бар эле. Кайырмасы 8 жолу айтат. Кыргызстан, Кыргызстан, сүйүктүү жерим көл чалкыган. Ушундай да, 8 жолу. Анан ошону кайсы жерге Сокулуга барсак, Сокулугстан, Сокулугстан, сүйүктүү жерим көл чалкы. Анан Сүлүктүгө барсак, Ошко барсак, баарына барсак, кай барсак ошонун атын станды кошо берет элем да. Анан ошол эмеге барып Кызыл Сууга барганда Кызыл Суустан, Кыргызстан. Кызыл Суустан деп ошолорду кошуп бас гитараска микрофон алда Кызыл Суустан деп деген анан ырдап бүттүк билбей калышты. Анан кечинде мейманканага жатсак анан келип байке ушундай деп коюпсуз дейди. Кызыл Суустан деп коюпсуз. Бияқта Кытай жок дейт көргөн адамдар. Жалаң эле кыргыздар деп, бирок кыргыздар сатып койсо, сиздер эртең кетип калсаңыздар бизге жаман болот дейт.
анан түшүнүккө жазып бердим. Мен байкабай мындай катуу сүйүнгөндөн ушинтип ийдим деп. Соттогонго үлгүргөн жок. Анан Кашкарга барып, Кашкардан автобуска салып иди. Андан Кыргызстанга келдик. Ошол. Ушундай болгон. Жаш кезде сизди катуу жүргөн дешет. Бандиттердин арасында болдуңузбу? Жок. Бандиттердин арасында болгон, бирок алар менен чогуу мындай бандит кылган жокмун. Мисалы, лихий 90 деп коет, 90-жылды ошондой заман болду. Кимдин заманы дегенде, ошондо спортсмендер, отуруп чыккандар ушундай. Ошолордун катарында жүрүп калдык. Алардын арасында кылмыш кылган жоксуз, бирок кантип балким ырдап бер деп чакырыштуу. Кимде тыйын болсо чакырып ырдап турасың да, мисалы үчүн. Анын үстүнө алар биз курактуу балдар деди. Мен де Сорус үчүнчү окугам. Ошол инкүп окуган балдар. Алар бандит эле эмес болчу, бирок негизи ошондой заман келди десек болот. Заман. Заманды жандыр ушундай мезгил келди, мезгил. Бул неге мындай Кыргызстанда өзүнчө болду, эгемендикти алды, бирок мындай мурда Кремлден башкачы да, Москвадан. Анан Кыргызстанга өзүнө келгенде бесхоз болуп калды. Мисалы, заводдор сатыла баштады, тиги сатыла баштады, бул сатыла баштады. Милиция тигинде ичинде тыйын жок, кимде тыйын болсо мындай болду. Мындай элди караган эч ким жок болуп калды. Ошол маалда ошол бирөөнүн тыйын, мен тыйын сен ала алсаң, сен анан сенен алыш үчүн мен жанагы спортсмен балдар бар чын. Барып, моуну алсаң, сен келип алар коркутуп, чөчүп коюп, 10 сом алсаң 20 сом бересиң деп коркутуп. Негизи ошондой 90-жылдар ошондой убакыт болгон. Бүгүнгө чейин болгон ошо, эми азыр тиги байкелер өз эме кылып атат, кыстыризация кылып, бача кылып ушундай экен да. Кезинде ошол бандит досторуңузду ортосунда болдуңуз, бир маселеге чакырып колдондуңузбу бир нерсе чечкенге? Жок. Андай маселе болгон жок. Сизди бир кезде жаштык калтырыппы же кандай бир себептер менен наркотикке отуруп калып, эрки күчтүүлүгүнөн чыгып кеткен дешет. Кантип кирип, кантип чыктыңыз, жаштарга бир сабак болсун? Жок, наркотикке отурган. Мен мисалы жанагындай да мурда эми союз кармап тургандай, союз кое бергенде, тем более жаш элек, жаштардын каны кайнап туратын ары бери эме, ушундан болуп баарын биз аракты ичип көрдүк, пивону ичип көрдүк, тамеки чегип көрдүк, нашасын чегип көрдүк. Бирок мындайга барга жетпей калдык. Чегип эле көргөнбүз анда. Сен айткандай мындай достор менен тиги бу анан каалаган кылса каалаган кылып көрөсүң да. Муну ташташты билбейм го. Негизи мына көңүлгө жакпаган нерсени мен бир эки жолу чегип көрдүм, жаккан жок мага. Ошончо калды. Буга акчам деле кереги жок, мындай ошондой чегип жүргөн балдар келип эле ошого чегели деп, каяка барсаң эле баксар кегиле, эмне кылабыз, мынданбы деп сыйлайын, сый ошондой болуп калды. Ошондой экен деп койдум мен. Буягы билесем баягы тур деген адам жок, ушундай жаштар каалаган кылып калган ошондой. Наша чеккен адамдын башы, мээзи мыкты иштеп калат дегенге кошуласызбы? Бул жалганбы? Жалган. Наша чегип анан ыр жазат деген вообще билбейм эми, алар наша чекпесе эле жазса керек ошолорду. Мисалы мен биринчи альбомду жаздым эмеде. Мартта чыкты. Анан дагыларым бар эле, калган Той Томаша деген альбомду, периштем экини сентябрда жазып койдум. Эки альбом чыктыбы 25-30 айыр. Анан 3-чү альбомду жылда музыка жазыш керек да, ошондой. Анан 3-чү музыкалык альбомду жазып, эч бир өбө келбейт да, ыр келбейт. Бектин алдыга эле барган, Бек экөөбүз пальтер окуйбуз да. Бар, ыр чыкпайт да, сен кандай чыгып атасың, мен деген. Анан радионун угуп калдым. Автобуска баратыппы же Владимир Высоцкий деген ырчы бар го, өтүп кетти эми. Таанисыңбы? Ошол эми өзү айткан жок, жана ушуна интервьюда, подкастта бир айтып атып, ошол арак ичкенде илхам келсе экен, ырдап баштайт экен деп. О деп анан
Магазинден bir çukuşka satып алдым. Нөл мана алып эмир чыгарам дедим да. Гитараны алып, анан бир 3 тыйындык тетраттар бар, сен алып, алакты алып. Анан азыр чоңойтабыз жатат го мени. Ататүрк паркы. Азыр өзүм эле ошол жашайм. Алдымды уйлайм, эчтеке жок эле. Анан парктын үстүнө чыктым. Жалаң чөптөр эле да. Мондай чөп. Шаркары. Сүйүнү да ыржазам дейт. Стаканды албаппын. Анан башына кичинекче коюп ичип коюм да. Күтүп турам, бир заттар иркелип калат депчи. Анан бир да чыгарма жазган жокмун. Кечке чейин ошондо аракты жарым баарын ичип койдум, билбейм. Чүп келгем телпейчи. Мен ойлойм мындай наша чегип, арак ичип, бирдеке кылганда ыр чыкпайт. Се ошондой наша чеккенде деген ыр чыгышы мүмкүн. Арак ичкенде ошондой ыр чыгышы мүмкүн. Так мындай трезвый, мындай жакшы ыр чыкпайт. Ошондуктан адам состояниясы кандай болсо, мен ойлойм да, ошондой ыр чыгат. Менин ырларым, мен мактанбайм, мен таластык эле досторум бар го. Менин ырларым түнү менен толгон туруп, таң атканда ошондой чыгат да. Ошондой таза ырларым десем мактансам болот да. Себеби баягы мен биринчи музыканы жазып алам. Музыканы жана кошуштуруп, Modern Talking кошуштурамбы, Ласковый кошуштурамбы же ошолорда популярныйлар бар, скетчтер бар. Анан ошонун мен передачасы подкастына карап туруп, өзүмчө подкаст жасап силер кошопчу. Биринчи Айнура Гүлмира деле кайрмасын ошентип отуруп анан биринчи биз ошондой эме чыгармачылык баштаганда неге кыргызча ырларга кыргыздар ушундай бийлесе болбойт деген суроо бар эле мен. Кимге берет элем билбейм. Биздин кыргыздын сөздөрү мындай грубыйраак, ошого эме чыкпайт. Бизге мындай үндүү, мындай созулган. Сосо. Ушундай эле. Мында ортосунда меле жок да. Бул биздин стилде болсо, жанагы неле? Попсада, да. Сал кеч келсе, кырын жылдыздар жымырайт. Сосом алтыным белек болуп бактыма. Бүттү. Созулган жерде жок. Альдина деп. Да, ортосуна анан неге ушундай десем, кыргыздын сөздөрү ушунча туура келбейт деп. Анан англисчеларды эмесем мындай why tie my деп ушундай ай деген андай сөздүн акырына келгенде ошол биздин эстрадага мындай жакшы экен да. Ошо себелеп өткөн жамгырдай дай. Ошолорду издегем да. Анан акырындарга алсам эле андай жазып жүрбөйт да. Жалбырак дирилдейт, бияка бирилдейт, мындай күн ысып кетет дегенде мындай түшүп кетсе. Анан алар эме мисалы биздин ырлар болсо мындай размер ар кандай да. Биринчи мындай, экинчи мындай каймастап чек мындай. Акындар болсо мындай бир размер болот экен да. Там трем талам торон ушундай. Анан азыркы айткандай мындай үй т деген жерлери баягы тай деген жерге түшүп келе калат да. Хүт десең мындай ырга звучаниясы окшоот. Ошолорду мен баягы сөздөрдү таап, ошолго коюп жазганда кербезим. Алдыбызда конверт турса, ичинде сиз качан ушул дүйнөдө мен кош айтышып көз жумарыңыз жазылса, ачып карайт белеңиз? Жок, карабайт болчумун. Карабайт болчумуз. Зачем? Карап не аласың? Конвертте менимче аны эч ким биринчи жазып бере албайт. Биринчиден. Анан экинчиден жазып берген чакта дагы аны караш кыйын. Себеби өлүшүңдү билесиң. Төлөгөндөн кийин баары өлөсүң. Бирок кайсы качан өлөм, мисалы 1 жылда өлөсүң десе башкача жумуштар кыла бериши мүмкүн. Же намаздан башка көтөрбөй калышы мүмкүн. Же кандай десең. Бирок негизи эртели кеч өлүм бар да, ошондуктан ошол өлүмгө дайыма даяр болуш керек. Ататүрк паркта үйүңүз бар экен.
сүзүлөт, алгыла дегендердин катарында барбы? Жок, жок. Эки эски үйлөр да бер жок. Бизге сүрүлсө жакшы болот эле ошол жерге. 26-жылга чейин сүрүлөт деп аткан. Бизге Акынбай жол боюнда эле арабтар бирөөлөр салып экен ордуна депчи. Бизге баягы эски үйлөрдөн. Аларды бузуш керек, ордуна элитке салабыз дейт, анан ошондон беребиз. Ошону күтүп отурам ошо. Биздикин биринчи бузуп баштаса жакшы болот эле. Акыркы окуялар боюнча сурайын деп турам. Чет элдиктер менен бирок негизи Ататүрк баттагы баягы бузулган үйлөрдөн эме көз карашым ар кандай. Жаңы үй алгандар бар, башкалар бар. Мага баары бир меники Майхатекс край дегенден алысмын. Алардын деле мен ойлоймун, бүгүнкү бийлик мындай жакшы, мындай калыс чечиш керек деген ойлойм. Кудай ушундай болсун. Акыркы окуялар боюнча пикириңизди сурайын деп турам. Чет элдиктер менен кыргызстандыктардын ортодон чыккан чыры боюнча пакистандыктар жана башка ар кандай пикирлер бар. Бирөөлөр айтат, булар бизге инвестор болчу, экономиканы көтөргөн, акча табышкан дешет. Бирөөлөр жумушубузду талашып атышат, кетиш керек дейт. Бирөөлөр өзүн таза алып жүрбөйт дейт. Кайсыларына кошуласыз, кайсыларына кошулбайсыз? Ушул боюнча пикириңиз? Үчөөлөр төтө болуп кетти азыр. Бирөөлөр инвестор тартат деп атат, бирөөлөр сасык сүрөт деп атат. Бирөөлөр жумушубузду талашып атышат, швейный цехтерге иштеп кетишти деп атышат. Бирөөлөр. Эми бардыгы жалпы жолунан кандай болду ушул окуя сизге? Эми ошол ким айтса деле бардыгында мындай доля правда бар да. Бардыгына эле кошулам негизи. Анан негизи уруш талашканга мен каршымын. Пакистандыктар келсе, башкалар келсе, иштесе, бизде ушундай миграция мыйзамдар болсо, келип иштесе болот. Ушул жумушубуз таласа кандай болуп турат? Алар арзан иштеген окшойт да. Ошо бизден арзан иштейт деген жүйө келтирип атышат да жалпы. Ушул биздин деле эмелер датиге биринчи Россияга барганда алардан арзан иштеген бекенбиз, ошондон. Мисалы Кыргызстандын территориясы, Кыргызстандын баягы эмелер талаптары жооп берсе, чет элдиктерди менимче мындай окутуп, мурда деле бар да Союз кезинде эле. Медакадемияда, политехническийде окуш эле. Бизден билим алып кетиш эле. Анан бизде иштеп калса, мисалы эме иштесе жакшы эле болот. Мисалы эме Аравияда арабтар иштейт. Шейх деп коет го. Кыргыздар деле шейх болбосо болот да. Тиги Пакистан иштесең, башка иштесең, негизи аларды эмне сорттобойм. Мен аларды сасык дегенден алышмын. Мисалы орус туугандар чочко жесе, алардын өзүнүн жити бар. Чочконун житинен бар да. Анан биз кыргыз кой жейбиз. Койдун жити, бизде деле койдун житибиз бар. Бизге билбейт да көзгө. Обычно жит деп коесуң. Мисалы пакистандыктар тамагын эме кошот. Неле? Кызыл бир меле кошоп жейбейт да. Ошону жит да. Сен деле арак ичип калдыңбы мурда? Сага да суроо. Арак ичкен акелериң барбы? Көй ичип алса ошондон деле жит чыгат, правда? Даже теги туалетке барганда деле ошондой жит чыкса керек. Ошо жеген тамагыңдын жити чыгып турат да. Мисалы интервью барганда, бул жака барганда чеснок жаш көрөм өзүм. Жейбесиң, жесең бай турат. Сасыбайт, бирок чеснок жити чыгат да. Кебелерде бар, кыргыз жакшы кылды, мындай сүр көрсөтүп койдук, бизди билип жүрсүн дегендер да бар. Себеби биздин дагы мен эки кызым тоже чет өлкөдө окуйт. Башка биздин дагы инилерибиз, акелерибиз Москвада, тияк Россияда көп жерлерде мындай жумуш иштеп жүрөт. Аларга деле ушундай дейле ошол местный калкы, ошол жергиликтүү калк келип ошого көптөп уруп койсо, өлтүрүп койсо жакшы эмес да. Ошолорду ойлонушубуз керек. Ошондуктан мен ойлоймун, негизи билем Союз кезинде ошо иностранцтарга тиешкенге болбойт эле. Милиция аябай катмайт. Биз негр деп койчу элек, алар Судандан болобу, Африкадан болобу билбейт, негр деп койт. Негрге баягы кыргыз кыздар менен анча-мынча жүрүп калат да. Ошо урат элек. Эмнеге кыргыз кыз менен? Кыргыз кыз да уруп, тигин да уруп. Намыс алып кетесиң да. Ошондой жерлерибиз бар. Бирок ошого кичине закон эметип, ошол башка улуттарга кыз берип, кызын алып, мана санабыз эле Тажикстан кызын алган экен, канекей.
Ошондой бир кыз берип кыз алышып, негизи мында улуттук эмени сактасак деле, өзүнүн тилибизди жоготпой, динибизди жоготпосок деле, бирок мындай карым-катнаш болуш керек. Кыргыздын канында бар бир жакшы, бир жаман касиетин айтып өтөсүз. Кыргыздын жаман касиетин айта албайм, баардыгы эле жакшы касиеттерин баары жакшы. Кыргыз мейман дос, эми адамдар нет плохой народ, есть плохие люди деп коет го. Адамдар кыргыздын деле жаманы бар, тигин деле башканын деле жаман адамдар бар да. Мамлекет сизден сунуш бериңиз ушул нерсеге деп суранса, кыргыздын ичиндеги бөлүнгөндөргө, бул сен оштук, сен нарын, сен көлдүк деп кыргызды бөлгөндөргө сиз кандай жаза берет элеңиз? Бул нерсеси бул боло берет десең, бирок мындай жайылтып, бул мындай. Мисалы үчүн биз кыргыздар эмес, бул баардык эле улутта бар. Biz emeği köp жүрөбүз, жер айланчы. Алан өзбектер менен жашап калсаң, өзбекчилик да дейт, ошондой өзбекчилик. Тажиктер менен жашап калсаң, тажикчилик дейт. Орустар менен жашасаң, биздин орусчулук деп коет да. Баардык эле улуттарда эмне бар экен? Кыргызчылык деген ошондой чылык бар экен. Алан менде мындай сунуш берип калса, кандай дейм? Кичине жаза бериш керек. Негизи бул нерсе канда бар да, негизи. Мисалы мен үйдө 5 бир тууганмын да. Ошо бир туугандар менен да, акем менен, иним менен, ошолордон бийрээк болоюн дейм да мен. Ата бир тууганбыз. Алан биздин сен деле ошондой болсуң керек. Алан биздин көчөнүн балдары менен ылдыйкы көчөнүн балдары хоккей ойнойт элек. Аларды ушунчалык душмандай кылып уруша кетчелек. Кыргыз менен оштук менен нарынып бияктале калып. Алан биздин айыл деле тейит, ават, шапкылдык, ушундай уруулар бар, 3-4 уруу бар. Ошолор бири-бирине мындай уруша кетчелек. Ташкылдык деп ушундай. Мектепте эле мектеп окуучулары. Анан А класс менен Б классы футбол оюнда тигиле болса, мушташып мурдун жарып ушундай треш бар да. Ошондой нерсе болуш керек. Бул кимдердин сөзү? Бул баягы мындай көзүнө май толуп калган кичине өзүмчүл адамдар бар, ошолордун сөзү. Көбүнчө мындай чоңдордон чыгат да. Муну бөлгөндөр чоңдор. Бул качан чыкты бул нерсе? Мурда деле бар эле, мурда деле чоңдордон бар эле. Азыр эле могу эме башталды го, эмне? Шайлоо. Ошондой аябай күчөп кетти да. Тиги бул президент эми оштук болуш керек. Анан мындан кийин аркадан болуш керек. Анан мындай андай кылбаса болбой калат деп. Меккеге барып келдиңиз, ажылыкка? Умрага барып келдик. Умрага барып келдиңиз. Арабтарды байытып жатасыңар. Араб кулдар деген адамдарга Кудайын тааныбагандар үчүн эмне сөз айтасыз? Эми аларга ачыштын деле кереги жок. Алар менен сөксөм деле бизге сөккөнгө болбойт. Аларга акыл үйрөтсөң, бизден акылдуу. Негизи мындай да. Бул мусулманчылык демократия дегенде ыктыяр менен болуш керек. Адамдын ыктыяры болуш керек. Бирөө араб кулдар дейби, башка дейби, сен де давай сен мусулман бол деп айтпайсың. Мисалы мен деле эч ким айткан жок. Мен өз негизи айтылды, анан мен өз каалоом менен мусулманчылыкка кабыл алдымбы? Мусулманчылыкка кабыл алганда 5 парыз бар. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах дедиңби? Мусулман болдуң, а? Экинчиси 5 маал намаз. Үчүнчүсү орозо кармаш, секет бериш. Анан колдон келсе, өзүң тыйының менен ошол Меккеге барып келиштик. Эч нерсе, башка эчтеке жок бу жерде. Баарың мында сакал коргула, баарың арабча кийингиле деген сөзү жок. Кыргыз болуп жүрөр, кыргызча эле кийинип жүрөр. Сакал койсоң сакал кой. Негизи жок, мына 5 жылда. Ошондон кыз болду. Бул деген дин маселесине келгенде бул шипилдин нерсе да. Дин маселеси бул өзүңдүн маселең, бул ички руханий байлык да. Энеңди деп сөккөндөн деле бул жаман да бул. Энең деген менин сөзүнө буштап коюш мүмкүн. Бул сел эмени араб кулдарга барып акчасын көбөйтүп атасыңар деген негизи көбөйтүп атат акчасын. Бул эми жүрөгү рухун тазалаганга барып атат. Бул Аллахтын айтканын жасап атат да. Ошого мен ойлойм, ким умрага барып келсе, ким Меккеге барып ажыга барып келсе, Алла
сөзсүз анын эмесин умрачылыгына жылына кабыл алат. Аш керек бар деп атпайбы? Бешинчисте. Эме бирөөдөн тыйын карыз алдабай өзүң эме менен туш келип калса, ыраазычылык билдиребиз. суроо берчи мындай. Эми ачылганда Эсир айына башыгар кетти. Да, эсир айына чыгып калды. чыгып калды. Дагы чакырам эми. Дагы бир жолу чакырабыз, Кудай буйрса. Болбой калды азыр. Жалпы кандай болду? Жакшы. Жалпы кыргыз элинде Жакшы. кабыл атылды. Жалпы урматтуу кыргыз эли. Мен мындай интервью канча жокмун да. Тиги мен малакка айттым эле. Мен сурабагыла мен шапкырдан келем. Кыргызча интервьюга деле жокмун депчи. Сүйлөп атканда сөзүнүн башын жеп коет экенмин, ортосунан бир-эки сөз чыгып, анан аягын жеп коет экенмин, анан өзүм эле деп күлүп берет экенмин жанында калган. Эй бакшы, күлүп коечу. Бактар экен уят коеюн деп кошулуп күлүп коет экен да. Яшал. Анан эмне эле урматтуу кыргыз эли, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жакшы сон передачаны көрүп аткандар, барыңыздарга ден соолук, барыңыздарга ыйман, барыңыздарга балким менде жоктур, мен тамеки чегип жүрөм, тамеки чекпеңиздер, ден соолук. Мен 5 мал намазды кичине үмүт атам, бирок силерге ыйман, силер окуңуздар. Ошол Кыргызстанда бүтүн дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ошол бизге берилген сыноо кичинекей өмүрүбүздү Алла Таала канча чейин өмүр берсе ошону колдон келишинче аракет кылып, алдыңарда келген сыноону ошону сүйүнүп, кубануу менен кабыл алыңыздар, аракет кылыңыздар. Себеби дегенде биз көтөрө ала турган гана сыноолорду Алла Таала бизге берет экен. Ошондо кайсы жумушту баштабаңыздар, мен кичинекейлерге айтып атам, кийин ошону астына жазып коесуң. Көбү акылдуу болуп алып турмун, иншалла дебиз. Кайсы жумушту баштабасаңыздар, тоо кел дейсиң го, кыла элесиз тоо кел деп. Ойчу ойлонгончо тоо келиши дейт, кырдашып дейт го. Ошого тоо келди, Аллага тоокел кылыңыздар. Ушундай эме бар, калима. Бисмиллахи таваккалту аллаллахи ва ла хавла ва ла куввата илля биллахи алил-азим дейт. Дегени Аллахтын исминен баштадым. Бисмиллах таваккалту дейт. Аллага тоокел кылдым дейт. Бисмиллах таваккалту аллаллахи ва ла хавла ва ла куввата илля биллахи алил-азим дегенде мен Аллага тоокел кылдым. Күч, кудрет Аллахта гана. Мен просто ушуну кылам деп кетип атам да. Менде мынча акча бар, мен ушул ишти кылам. Мынча акча жок, жаса мынчага кудретим жетет деген бул туура эмес экен деп айтып койдум, Болду. Айтайын деп аткам да ушуну. Урматтуу достор, урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга сөзсүз катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бактияр Токторовду тойго чакырыңыздар. Бактияр Токторов агабызды тойго чакырыңыздар. Ар качан жандуу, шаңдуу ырдайт. 500 жылдарда.